Атасыз өскен қыздар атанын мээримине зар болот, эркектин мээримине муктаж болот. Сиз атасы жок, апасы бар кыздарга үйлөнгөн боло белеңиз. Айтайын дегеним, атасы жок, бирок сонун тарбия көргөн кыздар өтө көп бүгүн. Ата энеси жок дегени бул жетим дегени үйлөнүш керек эмес, мындай кыздар туура эмес болот деген эмес. Кээ бир кыздар бар, ата энеси жок, бирок сонун тарбия алган. Бирок кээ бирөөлөр бар, ата энеси бар, бирок тарбиясы. Ошондуктан ойлонуш керек. Ата эне бул жерде тарбия берүүчү негизги ролду ойной турган маселе болсо, пайгамбарыбыздын ата энеси болгон эмес, тоголук жетим болгон. Кудайдын тарбиясын алгандар пайгамбарыбыз. Кээ бир кыздар бар, чоң энесинин тарбиясын алат, чоң атасынын тарбиясын алат. Мындай тарбияны кээде ата энеси дагы бербеген болушу мүмкүн. Ошондуктан ойлонуш керек. Кенен көз карашта болуш керек. Тар чөйрөдө ойлонбош керек, урматтуу мекендештерим. Сиз атасы жок, бирок апасы бар кызга үйлөнгөн боло белеңиз. Булар эркекке муктаж болот, эркектин мээримине зар болот, эркекти сыйлап билет, эркекти урматтаганды билет. Себеби атасы жок төрөлдү, атасы жок өстү, атасына мээримге муктаж болду.